Assalamu alaikum. Kadırman görermanlar. Sizler menen men Bakıt Sulayman. Azыр ушул мен сиздерден келген комментарийлердин ичиндеги кээ бир суроолорго жооп беремин. Анан мындай провокациялык элди бөлүнүүгө, кандайдыр бир лидерге ишенип, анан башка бир лидерлерди жамандоого ушундай пикирлер болсо мен ал суроолорго, ал комментарийлерге кайрылбаймын. Мен мындай жалпы ынтымакка чакырып кете турган, анан бир мааниси бар ушундай комментарийлерге жооп берүүгө аракеттенемин. Анда эмесе кеттик достор. Биринчи бир суроого жооп берип коеюн. Мен мына азыр эле Рахман Разыков менен сүйлөштүм. Ушул суроо болуп калган экен. Рахман Мырзабек Абдибаитов деген 4 саат мурун сураптыр. Рахман Разыков Бүтүн Кыргызстан партиясынан кетиптир деп атышат. Ошол чынбы же жалганбы деп сураптыр Мырзабек мырза. Бул калп сөз. Эми мындай интернет айдыңында ар кандай суроолор боло берет. Мен мына азыр эле ушул бир 10 мүнөт боло элек Рахман агай менен сүйлөшүп, ошол келечектеги план максаттар жөнүндө кандай эмне кылуу керек, тияк бияк ушундайлар жөнүндө сүйлөшүп, анан ошол сөзүмдүн акырында ушундай суроолор болуп жатыптыр десем, агай күлдү. Албетте бул калп. Бул биринчи суроого жооп. Андан кийин дагы бир суроо, эми ден соолук жөнүндө дагы сурап калыпсыңар. Мен кыскачараак айтып берейин. Анан ушул ден соолук боюнча суроолор болуп калса, жана башка суроолор болсо деле менин өзүмө ушул WhatsApp номериме 8904 638 7056 номерине кайрылсаңыздар, же болбосо өзүңүздөрдүн номериңиздерди кайт жазып койсоңор, мен убактым болсо чыгууга аракеттенемин. Ушул көкүрөк остеохондрозу жөнүндө сурапсыздар. Бул абдан адамдардын арасында кеңири таралган оору. Көп эле адамдар түшүнүшпөй ар кандай туура эмес дабалоолорго барышат. Ушул көкүрөк остеохондрозунун айынан бул булчуңдар катып аябай мындай чыңалуудан омурткаларга азык зат жетпей, омурткалардын ошол чемирчектери отура баштайт. Кийин грыжага айланып, иши кылып абдан чоң бир жаман нерселерге алып келет да. Адамдын кулагынын чуулдашы, көзүнүн караңгылашы, колдун учунун чымырашы, баягы орустарда орусчасы панический атака деп коет. Мындай опсуз эле коркуу сезими да, жөнүндө бир эртең эле өлүп кала тургандай, бирөө кууп келе жаткандай, кооптонуу, ушундай панический атакалар, уйкунун бир ордунда болбошу, айтор дей койчу, бул көкүрөк остеохондрозунан абдан көп ушундай нерселер бар. Негизги эле дабалоо жолдору ушул мануалдык терапия, массаж, физиотерапия жана гимнастикалар атайын ушунун өзүнүн көнүгүүлөрү бар. Ошондой нерселерди кылсаңыздар эле. Мен мына былтыр Бишкекке барганда 1 ай ушул багытта иштеп келгенмин. Буюрса барып калсак, ушул остеохондроздор жана башкалар боюнча дагы мен сөзсүз түрдө сиздерге убакыт бөлүп берүүгө аракеттенемин. Биздин негизги эле нерсебиз ушул массаж жолу менен, миофасциалдык массаж. Бул классикалык эмес, точечный дагы эмес, миофасциалдык. Ушу мио деген булчуң, фасция деген фасциялар аркылуу атайын массаждын жардамы менен, гимнастикалардын жардамы менен адамды сакайтуунун жолдору да. Бул ушул суроо. Андан кийин буну сураптыр Эсенбек Балбаев деген адам сураган экен. Бул да 4 саат мурун болуп калыптыр. Ушул жооп ушул достор. Андан кийинки суроо Мекен үчүн деген бирөө сураптыр. Бакыт байке, Шайлдабекованы жоопко тартылышын талап кылып видео чыгарсаңыз сураныч. Себеби анын айыбынан бир адам өлүп, канчалаган адамдар жаракат алды. Достор, эми Шайлдабекова сыяктуу чоң кызматта турган адамдардын чоң укуктары бар. Туура айтасыздар. Бул өздөрү деле билип, чечим чыгарып, ушул маселен ушундай шайлоо ыплас өткөндүгүн көрүп туруп, өзү чечим чыгарып, бул туура болбой калды десе болмок. Бирок биздин чоңдордун андай эрки, саясий эрки жетпейт. Анткени булар бардыгы мындайча айтканда жогортон келген көрсөтмөлөрдү, жогортон келген буйрукту жогортон мынча процент десе ошончону аткара турган гана куурчактар болуп эсептелет. Ушундай куурчактардын айынан биз ушундай нерселерге кептелип жатабыз. Албетте бул жерде президенттин чоңдон чоң күнөөсү бар. Ушундай болуп жатат, элдин
ынтымактык үчүн жокко чыгаралы десе ушул нерселер болмок эмес да. Эми шайлоо жөнүндө айта кетсек достор, мисалы үчүн ушул шайлоонун өтүшүнө Жанар Акаев каршы болгон. Ушул шайлоонун өтүшүнө пандемия келе жатат деп мен өзүм жеке ушул көрсөңүздөр, мен бул шайлоонун кереги жок, жазга чейин жылдыралы, пандемия, мен ойлогонмун ушул пандемия эми Кудай сактасын абдан каттуу келатат деген, бирок андай эмес экен. Бирок мына азыркы кезде ушул акыркы сааттарда мына абдан көбөйүп, ушул кечээки толкундоолор дагы таасир болду. Абдан мындай бир коркунуч жаралып жатат да. Ушул шайлоонун бизге такыр эле кереги жок болчу да достор. Жазга чейин жетсек ошол Сооронбай Шарипович дагы ордунда калмак. Мына азыр көксөп ыйлап жатасыңар, жакшы адам болчу, анан мындай болчу, жыргатчу эле, биздин көкөлөтчү эле, да ошол көкөлөткөн адамыңар менен аман эсен дагы бир 2 жылын өткөрөт элеңер. Кыскасы башка нерсе болот эле да. Анан өздөрү коолугушуп, адамдын ден соолугун башка нерсеге койбой, ушундай нерсеге алып кептелтишти. Негизинен бул шайлоонун кереги жок болчу биринчиден ушул жазга чейин, экинчиден ушул президент тикеден тике буга жоопкерчиликтүү. Мына канча саат күтсө дагы адамдар туура нерсесин айтпай, жокко чыгарбай, андан кийин түштөн кийин чыгарылып, мына ушул азыркы ал акыбалга келип жеттик. Мен бирок бул азыркы нерсебизди кандайдыр бир негизде алганда адилеттүүлүккө көздөй чоң кадам болду деп эсептейбиз. Мына мисалы үчүн Садыр Жапаров канча жылдан бери чыкпай, канча айтса дагы элдин сөздөрүн укпай келатат эле. Мына шайлоо ушул тополоңдон кийин, шайлоодон кийинки Садыр Жапаров чыкты. Башка кадамдар жасала баштады да. Баягы адамдар бир ишенич пайда болду. Бирок достор, эми ишенич десек, акыркы кездери ушул биз күтүп алган президентибиздин кадамдарын көрүп отуруп, кайра дагы бир мындай иренжүү да болуп кетип жатат да. Мына ачыгын айтсак, бүгүн окудум мен, кечээ болду айтор, Жалал Абад областында губернаторду дайындашыптыр. Камчыбек Кыдыршаевичтин өкүлү уулу экен деп жатат. Дагы деле баягы эски симфония, тууганы өкүлү уулу, анан кийин тиги буу деген. Эми бул жерде достор, мындай ушул чоңдор ишке коюуда эч кандай, мына биз аябай эле адамдар сезимтал карап турушат да, кимин кандай ийлешкен жагы бар экен, бул качан, мунун историясын, баардыгын, тарыхтарын, ошондой нерсени карап кесиптик жагына көңүл бурсак да, кесиптик даярдыгына. Анан бүгүн мага бирөө чалып, Сахалинден чалдым деди. Жогорку билимим бар деп, аты да Бакыт экен. 68 экен менен тең. Каракулжадан экен. Ошол киши мага мындай нерсени айтты да: Бакыт, азыр мына сен өзүң жаштарды колдойм деп жатасың. Жаштар биздин тарыхта болбоду беле. Ошол эле билесиздерби жаштар? Мына Сапар Исаков келген, Атамбаевдин убагында, тиги Улуттук банктын чоң болуп жүргөн Улан деген ким эле, фамилиясын да унутуп турам. Ошол жанагы ГКМБнын башчысы, журналист болуп жүргөн Адил Сегизбаев беле аты. Ушундай жаштар келген да. Анан келип туруп алар эмне кылышты? Кайра аябай мындай биздин Кыргызстанда жаман бир көңүл иренжителик нерселер болуп өттү да. Ошол жаштардын айрыкча Сапар Исаков, жанагы Сегизбаевдардын кылган кылыктарын билесиздер. Матрешка Гейт жана башка. Мына сен көрбөдүң беле, жаштар деле ушундай деп мага салыштырып атпайбы? Абдан туура. Эми жаштар деселе баардык эле жаштар бирдей эмес да. Мен негизинен кесип жагына сөз кылып жатам. Ушул кесиптик даярдыгы чоң, ушундай башкача тарбия алган. Эми бул азыркы мен айтып аткан адамдар кандай тарбия алган билбейм. Мисалы үчүн уяда эмнени көрсө кийин ошону алат да. Мисалы үчүн бир коррупционердин баласы албетте чет өлкөдө окутат, жакшы окуу жайларда окутушат экен байлар. Анан алардын балдары келсе деле ошол атасынын кылган кылыктарын, атасынын долларларды алып келип апасына айтып аткандарын көрүп чоңоюшат да. Мына биз деле ошентип чоңойгонбуз. Атаң эмнени кылса сен ошону көрөсүн, ошондон кандайдыр бир тарбия аласың. Ошентип чоңоюп чет өлкөдө окуп келген жаштар, алардан эч кандай үмүт кылууга болбойт. Тескерисинче ушундай кесиптик деңгээли жогорку, мындай бир башкача прогрессивдүү көз караштагы жаштар келсе, ошондо бир өзгөрүү болушу мүмкүн да. Ошон үчүн азыр мына иллюстрация деп жатабыз.
мен эртең менен дагы ушул иллюстрация темасына кайрылганмын. Көп пикирлер болуп тур. Эми мына мисалы үчүн эгерде чын эле иллюстрация боло турган болсо, мисалы үчүн 3 партияны Мекеним Кыргызстан, Биримдик партиясын ошо иллюстрация кылып туруп, ошол шайлоо өнөктүгүнө, кийинки шайлоо өнөктүгүнө сөзсүз катыштырбаш керек эле да. Адилеттүүлүк болсо. Мына эми биз көрүп жатабыз. Бул жерде канчалаган адамдардын укуктары тебеленип калат, анан тигиндей болуп калат деп туруп, мен ойлоп жатам, бул ошол эле партиянын адамдары ушул азыркы президенттин тегерегинде айланасында көп жүрүшөт. Иллюстрация менимче жүрбөйт. Иллюстрация жүрүш үчүн мен эртең мененки видеомдо дагы айткам, Садыр Жапаров иллюстрацияга баруусу мүмкүнбү депчи. Эгерде ушул 3 партияны шайлоого катыштырбай, иллюстрация деген ошондой саясий топторду, мурдакы чиновниктерди катыштырбай койсо, партияларды, кандайдыр бир топторду. Мына ушул 3 партиянын айынан ушундай будуң чаң түшүп, ушундай нерселерге келип жеттик. Бир адам каза болду, көптөгөн адамдар жаракат алышты, көзү жок калышты. Ушулардын бардыгына ошол 3 партиянын кылган негизинен ошолордон келип чыгып атат да, ушулардын айынан болуп атат. Демек, иллюстрация сөзсүз болуш керек. Эгерде ушул Садыр Жапаров чын эле мен эл үчүн иштеп беремин, чын эле иллюстрация кадамына барамын десе, ушундай кылыш керек. Бирок бизде мына ошол эле кесиптик даярдык, бизде мындай дефицит болгондуктан ошол эле адамдарын кайра алып, баягы эле бармак басты, көз кысты дегендей нерселер башталгансып, кооптуу кадамдар жүрүп жатат да, достор. Мына коомдун арасында ажырым, ынтымак кетип, ар ким өз желегин көтөрүп, кандайдыр бир кыргыздын арасында чоң ажырым болуп келе жаткандай да. Эми Кудай сактасын, мындай ажырым кете берсе, дагы чоң бир кыйроо катастрофага алып барышы мүмкүн да. Мамлекет кыйрап калуусу мүмкүн. Мына бүгүн мисалы үчүн социалдык сеттерден көрүп калдым мен. $10.000 сурап, кандайдыр бир хакерлер биздин ошол мамлекеттик биздин сайтка киргизүүгө кире албай жатышыптыр, 10.000 сурап жатышыптыр. Мен биринчи ишенбедим, кантип эле ушундай хакерлер биздин мамлекеттик чоң мындай медиа ресурстарды көрсөтө турган жерге кирип алышат депчи. Бул менин оюмча бул жөнөкөй хакерлер эмес. Бизди Кыргыз Республикасынын эл аралык аренада бизди мына даже бул кыргыз мамлекети өздөрү тополоңдон сырткары жөнөкөй гана катардагы бир хакерлерден дагы өзүн коргой албай жүрөт деп. Бул мисалы үчүн $10.000 берип, $10.000 эмес, керек болсо бир $1.000 берип, $2.000 сураган учурдагы бир мамлекеттен мамлекет үчүн $10.000 акча эмес. Бул атайын бир шантаж, биздин эл аралык аброюбузду түшүрүүгө аракеттенген нерсе катары баалап жатам да. Мына кыргыздар, булар ушундай коргоосуз калган, булар ушундай ызычуу деп, бул биздин бүтүндүгүбүзгө согулган алгачкы мындай эскертүү таякчасы болду деп элестетип жатам да. Бул эч кандай хакерлер эмес, бул чет өлкөлүк атайын кызматтардын атайын биздин аброюбузду түшүрүү үчүн, мен билбейм кайсы чет өлкөлүк экенин билбейм, бирок биздин дагы өзүбүзгө жараша бир кара санаган мамлекеттер болушу мүмкүн. Менин жеке оюм, достор. Балким мен жаңылышаттырмын. Ошондой кадам болду деп ойлоймун да. Ошол адамдарды ишке коюуда, ушундай нерселерге барууда, ушул нерселерди абдан карасак, достор. Анан мен дагы айта кетемин, мындай реалдуу кадамдар, ошол иллюстрация дегенде, ошол мурдакы режимдин убагында кайсыл адамдар кандай күнөө кетирсе, ошолорду жоопкерчиликке тартуу дагы ошол иллюстрациянын бир кандай бир бөлүгү болуп эсептелет да. Мисалы үчүн ошол кезде шайлоо учурунда ушундай көз боемочулукка көп эле фактылар болду. Ошол видеолорду карап отурсам, машиналар жанагы адамдарды ташыган, ал ким, ал каяктан акча алды, ушул нерселердин баардыгын иликтеп, чукуп, жоопкерчиликке тартып, мектептин директору болсо мектептин директорун, айыл өкмөт болсо айыл өкмөт. Мына мен билем канча айыл өкмөттөрдөн ушундай нерселер болуп, Биримдик партиясына жүргөн. Ошолордун баардыгын жоопко тартыш керек. Орустар айтмакчы, свято место пусть не бывает деп коет го, жанагындай ыйык жер бош калбайт экен. Эгер ошол айыл өкмөттү кетирсек, башка бир айыл өкмөт келет. Ошол директорду кетирсек, башка бир директор келет. Мына ошол иллюстрация болуп эсептелет, достор. Ушундай кадамдарга барсак, андан кийин дагы бир
айта кетчү нерсе жоопкерчилик жөнүндө. Мына өткөндө да айткам, мына мен 3-чү жолу айтып атам, ушул Абылгазиевди, Бороновдорду жоопке тартыш керек. Урматтуу бийликтеги төбөлдөр, ушул адамдардын жоопкерчилиги, ушул адамдар өткөндөгү нерселерге алып келгендиги үчүн чоң жоопкерчиликке тартыш керек да. Мына азыр эми экинчи толкундун башталуу алдында турат. Мен бүгүн сүйлөштүм Кыргызстандагы адамдар менен. Азыр эскертүү берип жатышат, анан мындай деп бир сөздөр болуп жатат. Эми жөндөн жөн биз паника калтырбайлы, жөн обу жок нерселерди айтпайлы, бирок ушундай нерсе болуп кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн өзүбүздү сактанып, достор, ден соолукту чыңдап, ден соолугу чың адам, жанагы иммунитети жогору адам бул ооруну жеңет экен да. Мисалы үчүн мен деле өзүм ушул дени сак интеллектуал ТВ деп ден соолук жөнүндө сүйлөгөнүм менен өзүмө анча көңүл бурбайт элем. Мына ушул жакын арадан бери чын эле эми баарыбызга жашоо керек. Ал саясат деген экинчи план. Сен жашооң, өмүрүң болбосо анын эчтекенин кереги жок. Ошондуктан биринчи нерсе ден соолугуңуздарды караңыздар. Мындай организмди чыңдоого аракеттениңиздер. Ысык суу, муздак суу, эртең менен колдон келсе жүгүрүп, жок дегенде отжимание кылып, приседание отуруп туруп, ушундай нерселерди сөзсүз кылышыбыз керек. Күчтүү, жакшы тамактарды жеп, витаминдүү тамактарды жеп, кыймыл менен бүт бардык биз чоң коркунучтардын алдында. Бир жагынан пандемия, бир жагынан саясий кризис, бир жагынан экономикалык каатчылык, бүт нерсенин кымбаттыктары, бардык жагыбыздан биз кыйынчылык мезгилге келип турабыз да, достор. Ошон үчүн туура түшүнүп, ынтымакта ушул кыйын кездерден өтүп кетели. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болдум. Саламатта туруңуздар.